Алтынбек Аскарович өзү художественный руководитель болду. Сметасын мага ошактагы участниктер жөнөттү. Гонорарды 350 миң сом койду. Элестетип атасызбы? Министр башы менен гонорар алып художественный руководитель, бул уят. Башка актерлор толтура. Художественный руководитель толтура. Алар 50 миңге деле чуркап келип туруп коюп берет. Эмнеге мынчалык эгоист болуп башыбызды тыгып иштейбиз? 940 миң сомго 940 миң сом. Почти 1 миллион. 6 штук колонка, 1 штук микшер пульт, 4 штук микрофон алынды. Колонкалар по идее ортосунда стойкасы менен болот. Стойкасы жок келди да. Бул чоң күмөн жаратат. Магазиндерде 12 штук колонка Динакорд Made in Германия деп турган. Микшер пульт, анан 8 штук микрофон, 2 усилители менен 700 миң сом болуп бааланды. 700 миң сом болуп бааланды. 12 штук колонка. Саламатсыздарбы? Улуу кыргыз элим маданият тармагында чоң коллегия болду. 2024 жылдын отчетун министр Алтынбек Максутов бүт отчетун айтты, отчет берди. Мындай айтканда Эдил Байсалов отурду, Аида Изатбек кызы депутат отурду. Жетекчилер тарабынан суроолор бериле турган кезек келгенде биринчи мен чыгып Facebook'ta эмнени ачык айтып атсам, ошонун баардыгын ачык бет маңдай айттым да. Жылы август айынан бери жетекчилик кызматтамында региондорго алынган аппаратуралар боюнча айтып берейин. Facebook'ка, TikTok'ко, YouTube'ка жана Instagram'га пост чыгарып келем да. Мына региондорго могу комплект алынды да. 18 2 астыңкы экөө 18 ортосунда стойка турат, үстүндө 2 15 бул элди карай турган, элге угуза турган. Эки четинде жерде тургандар булар мониторда ырдап аткан ырчыны карап турат, ырчыга үнүн угузат. Элди карап тургандар мына момундай болот. Астында 2 18, үстүндө 2 15. Булар элди карап турганы, монитор болсо жанагы эми биздикин карап туруңуздар азыр. Мына Морек стрелка көрсөтүп турган 6 колонка алынды, а ортодо стрелкасы жогу бул эски колонкаларды кошуп алып, элге баягы катуу чыкпагандыктан айла жок ушинтип. Анан могу мониторду кошо элге каратып койгон биякта. Үн жакшы чыкпай. Эми мына производство мына китайский, бул документке жазылбайт могу. Производство американскийби же китайскийби же германскийби документацияга жазылбайт да. Ушундан пайдаланышат көпчүлүк. 30 жылдан бери ушундан пайдаланып келишкен да. Бул текшерүүчүлөр билбейт да, бул китайский производство же каяктыкы. Момундай мына чисто оригиналдар момундай американский деп жазылып турат өзү. Бул деле электровойс, а ушундан мына ушуга акчаны бөлдүрүп туруп, ушул оригиналга, чисто американскийге булар кымбат да, ушуга акчаны бөлдүрүп туруп, анан китайский производствону алып коюп атышпайбы, эң арзан вариантын. Мына микшер пульт бирөө, мен видеого тартып алгам да бүт баардыгын. 2 микрофон мына, шнуру жок, дистанционный. Дистанционкалары мына тайванский производство. Ошондой 2 дистанционный шнур жок микрофон, анан 2 мына шнуру менен электровойс микрофон. Бул шнуру менен кайсы выпуска экени жазылбаптыр. Могу микшер пульт болсо мына аппаратуралардан мониторный 2.15 мына, анан активный 2.15 стойка болсо, бул Дом культуранын эски стойкасы. Анан мына 2.18 ошондо 6 колонка, 2.18, 4.15. Могу лишний колонкалар эскилер булар. Эски колонкаларды кошуп алышат, себеби деген 708 киши чогулганда бул 6 штук колонка үн бербей, айла жок эскилерди кошуп алып атат да, бир 9 штук колонка, 10 штук колонка кылып. Эми 940 миң сомго китайский производство эч качан бааланбайт. 940 миң сом, бул почти 1 миллион. Бир пульт, 4 микрофон, анан могу 6 штук колонка. Эч качан 940 миң сом болбойт. Бул жерде документацияга эмнеге производство Китай, производство американский деп кетирбей атат. Мына күмөн ушул жерде болуп атат. Эми Кыргызстандагы магазиндеги чисто Динакорд германский вариантын көрүп койгула, ал жерде видеого тартып алгам. Момундай колонкаларда Морекилери 12 деп коет, микрофон голосторду чыгарып бере турганы.
Могу пятнашкасы бул средний үндөрдү чыгарып бере турган, могу низкий 18дик бул жана бас үндөрдү чыгарган. Мына оригинал германский мына. Окей, германский. Ушундан 4 комплект эме 4 18 4 15 4 13 алганда $5000 болот экен. $5000 экиден алса, пар менен алса $2500. Анан ушул динакордтун эле усилители мына. Эме пульт. Үстүндө крышкасы менен. Окей. Мунусу $900. Ошо. Усилитель керек. Буга усилитель керек. Усилитель керек, 4 комплект, 8 комплект болот. Мында усилителер керек да. Тыял 4 күн деген. Мында минимум 2 штук керек силерге. Тетте 4-төн, 2 штук канча болуп калат? 2 штугу, 1 штугу 4 18-кага, 1 штугу 4 15-кага. 90-кага тиги өзүнөн кетирсеңер болот. Тиги буну менен кошо ошондо тиги где-то $6000 деп коюңуз, Булар 700-дөн $1400. $7400. $7400. Bunlar. Мына ким түшүнбөй калса түшүндүрүп берейин. Могу жерде 6 штук колонка турат. Ушундай дагы бир пар 6 штук колонка $5000. Могу жерде 6 штугу $2500. Дагы бир 6 штукту кошкондо 12 штук колонка $5000. Мындай чисто германский мына. Бул 1400 ваттан берет бир штугу. Бул өтө күчтүү стадионду тим эле жарат да. Булар мына усилитель, мунун ичинде вентиляторлор бар ар бирөөнүн. Могу усилительди кошуп эсептегенде мына $700 $1400 2 усилитель. Бул 2 пар 12 штук колонкага кетет да. Анан могу микшер пульт $900. Ушу шнур 8 штук микрофону менен $7400 болуп атат. Эсептегиле эми. Колонкалар, микшер пульт, 4 микрофон. Ал жерде колонка Electro Voice китайский выпуск алынды. Билбейм каяктан алып келди, аны мага эч маалымат бербейт. 940 000 сомго, 940 000 сом. Почти 1 миллион. 6 штук колонка, 1 штук микшер пульт, 4 штук микрофон алынды. Колонкалар по идее ортосунда стойкасы менен болот. Стойкасы жок келди да. Бул чоң күмөн жаратат. Магазиндерде 12 штук колонка Динакорд Made in Germania деп турган. Микшер пульт, анан 8 штук микрофон, 2 усилители менен 700 000 сом болуп бааланды. 700 000 сом болуп бааланды. 12 штук колонка. Ушундай нерселерди алып атканда 10 чакты звукач менен ошол аппаратты түшүнгөн. Мен өзүм 20 жылдан бери аппаратура коем. Мен жакшы түшүнөм. Активный колонкалар мондай залда коюлат, мына ушундай. Пассивный колонкалар эшикте коюлат. Айылга пассивный колонкалар алышы керек болчу. Мындай 300 кишиге 6 колонка 300 кишиге залга коюла турган алып берип койду. Эшикке коюп атат, анын ичинде колонканын ичинде усилитель бар, вентилятор жок. 1 сааттан кийин ысып түтүп кетип атат. Мен өзүм ошол жака барып көрүп видео тартып атам. Кайра тартып чыгарып атам. Ноорuz эшикте өтөт, жаңы жыл эшикте өтөт. 9 май эшикте өтөт, ат чабыш фестиваль бүт эшикте өтөт. 6 колонканын күчү жетпей, эски колонкалардын баарын кошуп алып туруп, звукачтар өзлөрү жүдөп, монтуп кошуп алып иштеп атышат азыр. Нурбек мырза, мындай кылбайлыкпы? Азыр баягы эми жана айтып атпадымбы? Ушу убакытты туура пайдалануу максатында да башкалар дагы сүйлөп калганга мүмкүнчүлүк түзөлүп, анан сиз айтып кеттиңиз, келиңиздер, мен сизди чакырайын. Бүгүн эмес, мынакей эртең же болбосо бүрсү күнү кабинетине сизди кабыл алайын. Азырда болсо мен сиз менен телефон менен